бир жакшы бир аалым данышман кишинин айткан сөзүн угуп калдык. Эгер сен дейт жакшы бир деңгээлде жашасаң, бай болсоң, өзүңө ток жашасаң, намаздарыңды окусаң өзүнүн убагында, эч кимге бир зыян бербей, татыктуу бир жашап өткөн болсоң, бирок акыретте бир тозокко түшүп калган болсоң, бул өзүңдөн дейт да. Анткени Кудай Таала сага ден соолукту берди, байлыкты берди, илимди берди, бирок сен жалгыз өзүң үчүн гана пайдаландың, сен элге, журтка пайда берген жоксуң. Сен бир эле өзүңдүн жашооңду оңдоо эмес, көптөгөн миңдеген, миллиондогон адамдардын жашоосун оңдой алат болчусуң, бирок сен жеке эле өзүңдүн керт башыңды ойлодуң дейт да. Демек, бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз канткенде биз ушул бир базар экономикасынын мезгилинде жеке өзүн эле ойлогон эмес, жалпы Кыргызстанды ойлоп, жалпы дүйнөнү ойлоп, жалпы үммөткө бир кызмат кыла турган мыкты лидер балдарды кантип тарбияласак болот? Бүгүн ушул тема боюнча сүйлөшөбүз. Биринчи эле маселе бул албетте максатка келип токтолот. Эгер адамдын максаты канчалык бийик болгон болсо, ошол бийик максаттар адамды улуулукка, бийиктикке кадимкидей тартат экен да. Бул дегени кандай? Сенин максатың канчалык бийик болсо, Кудай Таала сага ошого жараша энергия, ошого жараша мүмкүнчүлүктөр, ошого жараша данышмандык, акылды бардык нерсени Кудай Таала берет экен. Эгер сенин максатың төмөн болсо, ылдый болсо, ошого жараша сага энергия, ошого жараша акылмандуулук, данышмандык ошол максатыңа жараша берилет экен. Демек, биздин ата-эне катары биринчи балабызга кое турган, үйрөтө турган нерсе албетте бул улуу, бийик бир максаттарды коюу экен. Анткени азыркы учурдагы өзүбүз көрүп жатабыз, еврей улутун баарыбыз жаман көрөбүз, бирок тилекке каршы алар бизди дүйнөлүк жактан, экономикалык жактан кадимкидей бизди башкарып калды. Эми ушул еврей улуту кантип баласын тарбиялайт экен десем, булардын үйүндө чоң бир дүйнөнүн картасы болот экен. Баласы эгер ыйлап калган болсо, баланы жетелеп алып барып туруп, балам, кара, бул дүйнөнүн картасы. Бул жерде 7 миллиардтай адам жашайт. Сен эртең чоңойгондо ушул дүйнөнү башкара турган адам сен болосуң. Ушундай бир лидер адам болосуң. Эми ушундай бир бала кичинекей бир нерсеге ыйлап жатканы туурабы деп айтканда, балдар кадимкидей кичинекей бала ушундай бир таасирленет, жанагы нерсени чындай кабыл алып, жалган болсо да, өзүндө кадимкидей мотивация алып, кадимкидей ошого жараша бийик максатка жараша анын окууга болгон мамилеси, анын жүрүм туруму, баардык нерсеси өзгөрүп, жашоодогу баардык нерселерге ошондой мамиле кылып, алдыга карап умтулуп барат экен. Ошондуктан дагы азыркы бизди экономикалык жактан, башка жактан башкарып алганы бул алардын ошол ата-энеси аларга бийик максаттарды кое бергендигинен деп билсек болот. Биз дагы өзүбүздүн балдарыбызга, эй балам, сен колуңдан келбейт, мунун баласы мындай кылып атат, сен мындайсың деп урушкандын ордуна балабызга башынан сылап, сен келечекте профессор болосуң, келечекте президент болосуң деп анын жакшы жактарын айтып, ага жакшы бир мотивация берип чоңойто турган болсок, баланын баардык сферада анын окуусуна болгон мамилеси, анын жашоосуна болгон мамилеси ушул жерден өзгөрөт экен. Демек, балага бийик максаттарды коюп берүү албетте бул сөз менен эле чектелбейт. Бийик максаттарды коюп берген ата-эненин өзүнүн дагы жүрөгүндө, көкүрөгүндө улуу, бийик бир максаты болушу шарт. Ошондуктан биринчи албетте өзүбүздөн башталат, өзүбүзгө жакшы бир максаттарды коелу. Анткени коомубузда көрүп жатабыз, 35-40 жаштагы эле күчкө толгон эр азаматтар курсакты салып, машинаны айдап, анан жеке өзүбүздүн эле керт башыбызды ойлоп, жашоого мотивациябыз өчүп калып жатат. Бул эмнеден келип чыкты десе, биздин мотивациябыз ошол машина менен эле чектелген. Биз ошол жерге жеткенбиз, ошол жерге жеткенден кийин ушул жерде аракет кылбай калдык жашоого, ошону менен токтодук. Демек, балага туура максат кое беребиз дей турган болсок, өзүбүздүн да максатыбыз бийик, өзүбүздүн максатыбыз дагы улуу, туура болушу шарт экен. Экинчи бир маселе ошол ата-эне менен азыркы учурда баланын ортосунда баарлашуу өтө азайып калды да. Ошондуктан биз колдон келишинче жумушта жүрөбүз, башка жакта жүрөбүз, убактыбыз албетте аз болот. Көбүнчө дасторкон үстүндө отурганыбызда, кечинде балабыз жаткан мезгилде ушул убакыттарды туура пайдаланып калышыбыз керек экен. Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет деген китебинен да көп нерсени алсак болот экен. Азыркы учурда убакыт аябай тар, албетте жумушубуз бар, башка маселелер бар. Ошондуктан дасторкон үстүндө отурганыбызда, кечинде жаткан учурда балабызга ар кандай жомокторду айтып берип, балабыз менен баарлашып 5-10 мүнөт болсо дагы ушул убакыттарды туура пайдаланып калсак болот экен. Мисалы, ушул жакта, ушул китепте мындай темалар бар экен. Өзүн өзү тейлөө жөнүндө, үй чарба жумуштарына катыштыруу, кол кабыш кылуу, ата-эне, үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы бир туугандык мамиле боюнча, адеп акылак тарбия маселеси боюнча. Андан сырткары ата-бабалар баяны. Ата-бабалар баяны дегенде биз азыр Америкада мисалы өздөрүнүн баатырлары аз болгондуктан жасалма баатырларды балдарга көрсөтүшүп, мисалы Супермен, Бэтмен, ушундай бир жасалма каармандарды кинолордо ойлоп табышкан. Балдар ушул нерселерди кумир тутушат.
Биздин балдар дагы тилекке каршы ошол жасалма каармандарды кумир тутушат. Бирок биздин ата бабаларыбыздын арасынан ошондой бир чыныгы баатырлар өткөн да. Мисалы, акыркы эле жылдардагы биздин ата бабаларыбызды карап чыга турган болсок, Жусуп Абдрахманов атабыз, Исхак Разаков атабыз жөнүндө, Касым Тыныстанов атабыз жөнүндө, ушул сыяктуу аталарыбыз жөнүндө баяндарды айтып берип, ошол дасторкон үстүндө ушундай киши болгон, силер дагы ушундай бир элге журтка кызмат кылган, ушундай бир лидер балдардан болгула деп ушулардын бир өмүр баяндарын аларга окуп берип, айтып бергенибизде дагы балдарда кадимкидей алдыга койгон максаттары дагында чоңоюп, ушундай адам болсом мен дагы деп максаттары пайда болот экен. Андан сырткары билим, тарбия баалуулугу, өнөр үйрөнүү жөнүндө, өз алдынча билим алууну үйрөнүү жөнүндө, элге, журтка, мекенге кызмат кылуу жөнүндө, айкөлдүк, марттык, берешендик жөнүндө жакшы темалары бар экен. Ушул китепти алып дагы биз дасторкон үстүндө отурганда балдарыбызга ушунун негизинде эле ушундай бир жакшы темаларда сөз козгоп айтып берсек, балдарыбыз дасторкон үстүндө отуруп эле жакшы жака бир тарбиялап койсок, албетте болот экен. Ошол эле убакта мен өзүмдүн ата энеме дагы ыраазычылык билдирем, анткени алар мен эстейм ошол 1-класста эми коңгуроо чалып, жакшы окуп, 1-классты бүтүргөндөн кийин көпчүлүк менин туугандарым, айрыкча ата энем мени ошол профессор деп макташып, ошондуктан мен да өзүмдү башкалардан өзгөчө сезет элем. Жакшы окуганга аракет кылып чоңойдук. Айтайын дегеним бул жерде азыркы учурдагы ушул базар экономикасынын мезгилинде баардыгы өзүнүн керт башына ойлоп калган учур. Ушул учурда элибиздин, ушул мамлекетибиздин өнүгүшүндө албетте ушундай бир лидер, максаты бийик, жеке өзүнүн эле кызыкчылыгын эмес, жалпы журттун кызыкчылыгын ойлогон жаштарга, инсандарга мамлекетибиз өтө муктаж. Биз ниет кылабыз, ушул өнүгүү тарыхты карай турган болсок, албетте жүрүп отурат. Биринчи Индияда, Кытайда цивилизация өнүгүү болгон болсо, андан кийин бул нерсе Египетке жылган. Египетте пирамидалар курулуп, ал жакта өнүгүү жүргөн болсо, андан кийин бул нерсе ислам дининин келиши менен көптөгөн илимге болгон кызыгуу, баалуулуктар бизге келип, бизме ошо Орто Азияда дагы өнүгүү болуп, бизден медицина, математика жаатында, астрономия жаатында көптөгөн ачылуулар болгон. Бизден кийин бул ислам дининин жайылышы менен Испания аркылуу Европага өттү. Европада ушул цивилизация жүрдү. Азыркы учурда болсо мен ойлоймун, ушул биз 30 жылдан бери кыйынчылыкты көрүп келе жатабыз. Көптөгөн жаштар, мен тааныган жаштар ушул алдыга элге, журтка кызмат кылсам деген жаштар көп. Демек, буюрса биздин Кыргызстандын дагы келечеги алдыда. Мен да сиздерди чакырамын, ушул балдарыбызга жакшы, татыктуу, улуу бир максаттарды коюп берели, жана өзүбүзгө дагы жакшы, улуу бир татыктуу максаттарды коелу. Ассаламу алейкум.